Баткен облысына өзгөчө статус бердик. Баткен областын да жакшы ар кайсы райондоруна көңүл бурулуп атат. Эске алсак, Баткен облысына караштуу Сүлүктүү шаары бар. Сүлүктүү шаарына көңүл бурулбай калып атат бүгүнкү күнү. Ал жакта номер 5 мектеп бар. Спорт залы жок деп эсептесек болот да, дуал да кулап калган. Сүлүктүү шаарына дагы ушул өзгөчө көңүл буруп, жолдорун жасатып, ушул мектептин спорт залын курдуруп беришибиз керек. Бул спорт зал мурун ашар жол менен салынып берген экен ата энелер тарабынан. Үчүнчү маселе. Лейлек районунун аймактык ооруканасынын терапия бөлүмү бар. 64-жылы салынган болжол мененчи. Бүгүнкү күнү барсак, абалы авариялык. Сурап атабыз, эмне себептен авариялык абалга пациенттер жаткырып атасыңар деп. Башка жаткыра турган жерибиз жок дейт. Ал жактын дагы потологу түшүп кетип, же крышасы түшүп кетсе, бул дагы өзүнчө бир трагедия болот да. Ошого ушул мен көтөрүп кеткен 3 маселеге өзгөчө көңүл буруп койсоңуздар сураныч. Рахмат. Бизде Кадамжай районунда көтөрмө айыл өкмөтү бар да. Көтөрмө айыл өкмөтүндө Чандеки айылы бар. Чандеки айылынын номер 59 Халмурат Жаныбеков атындагы орто мектеп бар. Азыркы учурда 160 бала ошол мектепте билим алат да. Акыбалын көрсөңүз эми мышыгы ыйлайт да. 2014-жылы МЧС заключение чыгарып берген. Жараксыз деп. Азыркы күнгө чейин каралбай жатат да. Бул эми биз күтүп отурабыз чаткалдагы мектепке окшоп патолог курап түшүп калсын депчи. Ушун тез аранын ичинде Госторойго, Минфинге тапшырма берсеңиз, ушун баштаса жакшы болот эле да. Анан Фуги май айында Кызылкая шаарына барып, сос объекттерди боюнча инвентаризация өткөрмөк да. Ошонун жыйынтыгы эмне болду? Ошол тууралуудан тез аранын ичинде маалымат берип койсоңуздар жакшы болот. Бул ДОС, кинотеатр, санатория, пионердик лагерь боюнча. Андан тышкары бизде Кызылкая шаарында Төрөбай Кулатов атындагы тарых музей бар да. Бул музей 1928-жылы курулган экен. 1977-жылы селдин кесепетинден жабыркап азыркы күнгө чейин ичинен ным тартат. Андан тышкары 2011-жылы жер титиреп, өзгөчө кырдаал министрлиги заключение чыгарып берген экен. Жараксыз деп. Булунда тез аранын ичинде ушул музейдин имаратын куруш керек да. Эми ушундай улуу инсандарды карабасак бул туура эмес го. Бизди тарых кечирбейт. Бир жакшы имарат куруп берип, ушул музейди көчүрүш керек да. Ушу тууралуудагы тез аранын ичинде ушул жергиликтүү жетекчилерге тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат. Урматтуу Алмаз Акынжанович. Алмаз Акынжанович. Дагы эле мектептер маселеси. Кайрылдык эле, айттык эле, жылыш күтүп атабыз. Ошол эле айтып кете турган болсок, Орто Боз мектеби чек арада жайгашкан. Эсиңизде болсо, жылдын башында айттык эле, баягы Масейиттин жеринен, Көкташтан ошол жерге окуучулар келип окушат. Же болбосо баягы эки дубалдын ортосунан чуркап келип, жолго өтүп алгандан мектепке жетип окушат. Мындай балдар, ушундай шартта окуган балдар жакшы мектепте окуган болсо керек деп. Ошол мектеп тамы бүтүп калган, дагы эле жылыш жок да. Качан акча бөлүнөт, качан ордунан жылат, май айы болуп калды, эч кандай жаңылык жок. Кадамжа районундагы Актурпак айыл өкмөтүнүн Жаш Тилек мектеби ошондой эле абалда. Экинчи кабаттын дубалы тургузулуп калган. Билим берүү министри жылдын башында барганда барып айтты эле, буюрса бүтүрүп беребиз деп, элдин алдына сөз берип алды эле. Дагы эле жылыш жок. Анан Баткенде бизде Кыштут деген айыл бар. Кышында күн тийбейт, жайында ай көрүнбөйт. Мектеби авариялык абалда. Комиссиялар бара берип деле чарчады окшойт. Бизге чаткал коңгуроо, эскертүү болду окшойт. Ушудан сабак алсак, ошол Кыштуттун мектебин өзгөчө көзөмөлгө алып берсеңиз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ошол жогоруда кесиптештер айтып кетти, посттор тууралуу. Ички посттор канчалык деңгээлде булардын керектиги бар. Чоң Тал айылынан кайрылып атышат. Ал жерде айрылышка пост коюлуп калган. Өрүк ташысак дагы, мал базарга барсак дагы, күрүч ташысак дагы, жер семиришкичтерди ташысак дагы кыйынчылыктарга дуушар болуп атабыз деп. Бир сыра анализ кылып ошол постторду деле буйрук менен эле болгон экен, жокко чыгарып карап берсеңиздер. Кийинки маселе.
Бизде Карабак айылында 27 скважина болгон экен. Анын болгону 4-өөнү иштетсе болот, иштетип беребиз деп суу агенттиги сөз бердиле. Ал боюнча дагы көзөмөлгө алып карап берсеңиздер. Себеби кошуна тарап чек аранын нарагынан скважиналарды каза баштаптыр, жергиликтүү эл кооптонуп атат. Суудун баары айка тартылса, биздин скважинадан да таптакыр иштетсе да кийин суу чыкпай калат деп. Муктаждык курч. Кийин эле маселе, кийинки 177-токтомду кайра сурандык эле жокко чыгарып бериңиздер деп. Россияда жылдап иштеп келип, бир аз каражат табып, бул жерден үй алып, анан кайра эле каражат керек болуп үйүн саткан болсо, ошондой кишилер жер тилкесин алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калып атат. Кайра сурандык эле жокко чыгарып бериңиздер деп. Кимдин кызыкчылыгында бул кабыл алынган токтом. 2005-жылы 177-токтом. Анан бүгүнкү күндө Баткен Карабак жолу курулуп жатат. Жакшы жаңылык. Бирок элдин кооптонгону дагы эле сапатына көңүл бөлүп койсок, эртең 6 ай 1 жылдан кийин ошол Баткен Карабак жолу бир жерден сапаты начар болуп бузула баштаса, баарыбыз элге уят болгудайбыз. Ушундай бир көзөмөлгө алып берсеңиздер. Рахмат.